Чүйдөгү Төмөн Каларчы айыл аймагынын мурдагы башчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кылмыштуу киришилерди адалдоого шектелүүдө. Ал Төмөн Каларчы айыл өкмөтүнүн башчысы кызматын аркалап турганда кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу максатында кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуу, кызыктар тараптардын кызыкчылыктарын лоббирлөө, башка компаниялардын өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү жана коркутуу жолу менен мамлекеттик сатып алууларга катышып, аффилирленген компанияларга жеңиштерди ыйгарган, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз алганы айтылат. Алар 20 жер тилкеси, 29 автоунаа, 6 жеке үйлөр, 31 батирлер, 5 өндүрүштүк цехтер, 1 бетон заводу, 1 соода борбору, 1 спорт комплекси, 1 кум жана шагыл чыгаруучу карьер, 1 техникалык тейлөө станциясы, 3 сарай, 6 ресторан. Жогорудагы мүлктөрдүн басымдуу бөлүгү Аламүдүн районунун аймагында жайгашканы кошумчаланды. 25 августта Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда ыкчам тергөө иштери уланууда.